Урматтуу көрөрмандар, мына саат 8-ден 17 мүнөт өттү. Министр менен жолугабыз, министрге ушул маселени чечебиз, министр бизге ушул жагдайды чечип берсин деп. Мына бул жакта мыйзамдуу представители, юристтери турат, бул жакта ата-энелер турат, бул жакта жаш баласы менен кичинекей наристелери менен ата-энелер турат. Министр дагы деле кабыл албай кетип калды деп атышат. Азыр басма сөз кызматы чыгып, министр кетти, кеткиле деп ата-энелерди түшүнтүп атат. Эми ата-энелерге микрофон суналы. Оюңуздар кандай болуп атат эже? Каныбек Капашевич, менин атым Кайымова Зульфия, Турдиев Бекзаттын апасы болом. Биз 3 күн мурун келип, Каныбек Капашевичтин личный приемуна жазылып кеткенбиз. 10 адам киргенге жазылганбыз. Но бирок биз бүгүн 84 ата-эне чогулдук. Саат 1-де чогулганбыз, саат 8 болуп атат. 8 саат өттү чогулганыбызга. Бизди министр өзү принимать эте элек. Алдындагы кызматкерлер келди, бирок биз алардын жоогуна канаттанган жокпуз. Министрдин келүүсүн талап кылып турабыз. Ушунча 84 ата-эненин көз жашы, 84 окуучуну тоготпогондук бул министрлик кызматты ээлеген. Каныбек Капашевич, сизге уят болсо керек, чыгып биздин алдыбызга ачык жооп бериңиз. Эгер ушундай сиздердин иш деңгээлиңиздер баары таза болсо, мыйзам чегинде болсо, эмнеге бизге жолуудан качып атасыздар? Кызматкерлер келет, өзүңүз келбей атасыз. 8 саат болду күткөнүбүзгө. Мүмкүн болсо келип биз менен жолугуп, ачык айкын жоопторду бергениңизди биз талап кылабыз, күтөбүз. Жок, биз менен жолугуша албасаңыз, анда биз ушул бойдон калбайбыз. Президентке чейин барабыз, премьер-министрге чейин барабыз деп үмүттөнүп турабыз. Бирок акыркы минутага чейин бизде үмүт бар. Сиз келип бизге ачык жооп берет деген үмүттө турабыз. Азыр кетпейм деп атасыздар. Биз кетпейбиз, баарыбыз турабыз. 84 ата-эне, 84 окуучу ушул жердебиз. Алды мына балдарыбыз ыйлап баштады, дары ичип атышат. 8 саат болду күткөнүбүзгө. Бизди туура түшүнүп, бизге жолукканга келип кеткиле. Ата-энелердин талаптары кимдер сүйлөйт деп коеюн? Не, кетпейсиздерби, кандай? Күтөбүз эми, мурза. Эми ушунча ата-эненин балдардын 2 күндөн кийин жогорку окуу жайларга катталуу башталат да, биздин арасындан өтүп кеткен балдарыбыз бар да жогорку окуу жайларга. Чет мамлекетке окууга өтүп кеткен балдарыбыз бар. Аларды биз кандай кылабыз? Министр чыксын, отурабыз чыккыча. Келбесе күтөбүз дагы, урматтуу ата-энелер менен. Айтып бериңиз. Мен айтайын, балдар экстренат менен окушкан биздики IQ-да. Анан азыр мынакей 8 сааттан бери министр бизге чыкпай койду. 8 сааттан бери уже ата-энелер дагы, балдар дагы уже чарчады, такыр. Эми ушундай мамиле жасоо туура эмес го деп ойлойм. Кетпейсиздерби азыр? Элдин астына чыгып, хотя бы ситуацияны түшүндүрүп таратыш керек болчу да, как руководитель образования. Мен дагы кошумчалай кетейин. Биз могу жерде 84 ата-эне, 84 баланын тагдыры деп баягы жүрөгүбүз ооруп турат да. Анан бир үмүтүбүз ушу министрден, билим берүү министринен болчу. Азыр бизди кабыл албай койгонго байланыштуу аябай үмүтүбүз үзүлүп, балдарыбыздын маанайы түшүп, абдан жаман абалда турабыз бардык ата-энелер. Мына бул жакта мына кыздарыбыз көрүп атасыздар, ыйлап, ушул жагдайга нааразы болуп. 8 часов ждем, когда нам выдадут аттестат. Они просто оправдываются и хотят, чтобы мы просто ушли. Им делать нечего. Они даже не хотят решить проблему. Они просто оправдываются и просто ждут, когда мы уйдем. И
блин, это их проблема, они должны были решать это все. Вместо этого они просто предъявляют документы, которые не существуют. Сиз чет мамлекетке кетем деп аткансыз, а? Ова, по идее, я уже месяц назад должна была уехать. Я должна была уже поступить, а я все откладываю, у меня билеты прогорают. У меня нет возможности скоро, я потеряю возможность учиться в этом году. Я потеряю деньги, время, и нервы уже потрачены. У меня сил нет, я уже ничего не хочу делать. Мотивация вся исчезает. Потому что, смотрите, мы здесь год готовились, чтобы сэкономить время. Большинство из нас пришли сюда в целях поступить в медакадемию. Я один из них. Большинство из нас набрали проходные баллы, и это будет крайне некомпетентно с их стороны не выдать нам аттестат. Мы когда сюда поступали, мы уже на полных правах нам говорили, что лицензия есть, что все в порядке, мы поступили, целый год проучились, а права госэкзамены сданы. Большинство из нас сдали успешно, общее республиканское тестирование тоже прошли успешно, и не выдать аттестат будет неправильно. Потому что мы сюда, если бы, конечно же, не планы поступить в медакадемию, я бы, возможно, остался в своей школе, потому что, знаете, в медакадемии надо долго учиться, а я не хочу хотя бы год времени сэкономить. Вот. Поэтому год нервов потрачено, 50 тысяч на курсы, чтобы подготовиться к курсу, тоже потрачено, во-первых. Во-вторых, это все окупилось, и только единственное, что остается, так это аттестат. Вот, пожалуйста, верните нам аттестат, мы больше ничего не требуем от вас. Остальное пускай разбираются сами. Балдарды наразы кылып, ыйлатып, какшатып аткан биздин министрдин кылык жоругу. Бул жакта да мына кичинекей кыз отурат, кичинекей бала менен эне. Мен айтқанменен ағай, аның жанындағы көрдіңіздер ғой, мына бүгінгі кадрларды көрдіңіздер ғой, бесіншілерге жауап бере алмай. Неме болады қазір? Анан алар башкача жеткире албайбы биздин университет. А мен хочу, чтобы ал открыто, прозрачно болсын деп атканда. Эже сиз анда сүйлөйсүз. Чарчап калыптыр. Биз мындайда, урматтуу ата-энелер, 2 күн мурун жазылып, официалдуу турду 2-ден 4-кө чейин деп жазылды. Ушунча ата-эне келип кызылдап атканыбызды министр азыр өзүңүздөр көп болуп аткандай, бул жакта ата-энелер кетпейбиз, биз күтөбүз. Бизди кабыл алсын деп кезерип кечке турушат. Бул жакта көрөрмандар эмне жөнүндө сөз болуп атат, бул эмне түшүнбөй аткандар болсо азыр кичине түшүндүрмө берип кетели. Бул жакта IQ деген Токмоктогу мектеп, жеке менчик мектеп бар. Ошол мектепте бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө окууну бүткөндө алардын лицензиясы жок деген жүйөнү келтирип, ошондой негиздемени ооз эки айтып атышат. Бирок факты бирде кагазды алып келип, булардын лицензиясы мына жокко чыккан, бул лицензия жараксыз, бул лицензия мыйзамсыз, бул мыйзамда мындай мыйзам бузуулар болгон деп айтып бергенге бирөөсү дагы келип жооп бере албай атат. Эми бул жакта мына юристтер турат, бул жакта лицензиясы бар экен. Кана жана лицензияңыз? Лицензиясы турат, Бул бүгүнкү күндө күчүндө? Ооба, күчүндө. Бирок булар лицензиянын реестринан мыйзамсыз алып койду деген жагдай айтылып атат, Ооба. Негизи эле лицензияны реестрден алып коюунун өзүнүн процедурасы бар. Буну сот гана жокко чыгара алат. Бирок булар кантип андай лицензияны өздөрүнчө алып коет дагы, бирок бүгүнкү күндө бул күчүндөгү лицензия негизи эле ушу министрлик кайсы мыйзамдарды, кайсы беренелерди бузуп атат?
Есть закон о лицензионно-разрешительной системе, где говорится, что есть только лицензия на образовательную деятельность. То есть там не упоминается слово лицензия на экстернат. И этим же законом устанавливается исчерпывающий перечень лицензий и разрешений. То есть что-то дополнительное они придумать не могут. Это прямо установлено этим же законом. И то, что они говорят, что есть лицензия на экстернат, на самом деле нету такой лицензии, и поэтому они не могут это утверждать. А все, что противоречит временное положение, на которое они ссылаются, оно противоречит именно закону о лицензионно-разрешительной системе. Поэтому применяются нормы закона, поэтому существует только одна лицензия на образовательную деятельность. Вот. Мына бул абдан маанилүү экендигин ар бирибиз ойлонушубуз керек да. Өзүбүздүн башыбызга ушул акыбалды салып көрөлү, урматтуу көрөрмандар. 1 жылда өтө тездик менен 2 жылдык билимди алган болсо ал балдар. Эмне деген мээнет ал жерде, эмне деген энергия, эмне деген эмгек. 2 жылды 1 жылда бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөр бүтүрүп, ошол эле учурда бул жакта эң мыкты деген ОРТнын көрсөткүчтөрүн көрсөтүптүр. 200 баллга чейин алган бүтүрүүчүлөр бар экен. 65-70% эң жогорку көрсөткүч менен ОРТдан өтүптүр. Билим сапаты сүйлөгөн балдардын деңгээлинен көрүнүп турат кандай. Анан ушул маанилүү нерсени, ушундай бир балдардын тагдырына болгон нерсени оюнчук көрүп 8 сааттан бери күттүрүп аткан бул министр, элди укпаган министр анда кимди угат? Урматтуу кеминдин аксакалдары, бул жерде сиздерге да кайрылып кое турган жагдай жаралып атат. Бул элди укпаса, мондай элди кабыл албаса, элди укпаса, балким аксакалдар, кеминдин аксакалдары сиздерди угат чыгар. Же сиздерди укпасанда ал ким анда? Анда айтыңыздарчы, балким министрликке татыксыз болсо, министрликке жарабай аткан болсо, анда ал биринчи директорлуктан баштабайбы? Балким директор болуп көрөт, анан мындай бир тепкич менен көтөрүлүп министрликке келет. Мына азыр кайсы? Анан ошол эле учурда мына жогоруда ошо маданият тармагында жүргөн чамчаларын чакырып алып, алар юридикалык билими барында эле жок, бирок алар менен ошо кабинетте содалында эми өздөрүнчө чындыктарын айткысы келип, бияка коомчулуктун астына, Кыргызстандын астына, мына жакта юристтердин астына чыгып айтып бергенден жалтанып атышат да. Сиз министрге кирип чыктыңыз агай. Эми түз эфирдебиз. Түз эфирде отурабыз. Не дейт министр мындай? Министр жалпы ата-энелерди кабыл алам, бирок журналисттер жок кабыл алам дегенди айтты. Эми себебин деле мурун экөөңөр мындай эмеңер бар да баягы эмеден көрүп калгандым менен. Мен жа өзүмчө айттым, болгонум айттым. Катуу айттым. 1 жылдык өмүр деген оюнчук өмүр эмес. Башынан ушуну карап, башында эле тизгиндеп калбайт белеңиздер. Булар сиздердин жетектеген мекеме деп жакшылап айттым. Анан кийин такыр жол жок деди. Мен ачык эле айтып берейин, такыр жол жок. Кайра 11-класста окуйсуңар деди. Кайра окуйсуңар деди. Ошол. Башка жол жок. Башка жол жок. Эртең балдар бир Кудай сактасын жаман ишке барып койсо бирөөсү. Кетпаш менен жооп берер экен ошо. Эми ал айта албайм эми. Бул министрлик ошону көзөмөлдөп, министрлик ошо мектептердин лицензияларын берип атат, лицензияны мыйзамдуу деп атат. Анан ошону тескеп тура турган министрлик да бул. Карап тура турган министрлик, ошолор менен иш алып бара турган министрлик. Анан билбейм эми. Не болот экен эми? Канча күтөт экенбиз мына ата-энелерди. Апага микрофон сунсам деп турам. Шу апа башканы сыйлабаса да ошо апаны сыйлап койсо болот беле деген ой жаралып атат. Ой, алдыңа кетейин. Неберемди окуттум эле. Атыңыз ким болот апа? Менин атым Абдыгазиева.
Ошо аттестатты бербей атат, окуттук эле окуу жайга тапшырталы дедик эле, мынакей 1 жылда бүтөт деп Канча контракт төлөдүңүздөр? 75 миң төлөдүк. 75 миң. Ошо анан 1 жылда бүтөт деп окуткандан окуттук, былтыр бүткөндөн быйыл да бүтүрөт экен деп тапшырганбыз. Жакшынакай окуган, жакшынакай мугалимдер окуткан, ортунун балынан жакшынакай бала өткөн, баламдын билими жакшы. Анан кийин ушинтип эле аттестат бербей эле канча күндөн бери жүрөбүз, министрге канча келдик. Сиз өзүңүз баягыда айттыңыз эле, кирип чыктым министрге деп. Жолуккан турбайсызбы? Жолукканбыз, жолуккан. Буга чейин биз келгенге чейин бир нече жолу жолугупсуздар, Ооба, мен министрдин өзүнө жолукканбыз. Не деди эле? Акчаны кимге берсеңер ошондон приоритет алып алгыла. Закон жок берет деген. Сертификаты жок, документи туура эмес, биз бере албайбыз деп кетип калган. Мыйзам менен көрсөтүп бердиби? Ошо жок, андай жок. Чыгып баратыптыр ошентип айтып коюп кетип калган. Канча жаштасыз? 65. 65. Саат 1-де келгенбиз. Отурам машинада. Не алабыз? Берип койсо рас болот эле. Бул балдардын келечеги деп коет. Келечек деген балдарда да ушулардын аттестатын берип, билимин көтөрүп, көңүлүн оорутпай неметип койсонан кийин ушул балдардан чыгат да. Анан мынтип окуган эмгегин талага кетирип ылдый басып отурса каяктагы жашоо. Министр келип эле жооп берип жакшынакай эметип койсо болмок. Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү. Башка күнү келсең, силер жарандарды кабыл алуу күнү келишиңер керек. Силер ошондо келишиңер керек, мыйзам боюнча келишиңер керек деп берип киргизбей койгон. Баягы ошо 4-күнгө жасылып кеткенбиз. Бүгүнкү. Жасылып кетип келсек, мына өзү келбей койду. Отурабыз дагы. Президентке эгер президент азыр келип калса, же президентке жолугуп калсаңыз, не деп айтасыз ушул жагдай боюнча? Мен айтам, мен ушул эл деп, эл үчүн барыбыз иштеп, баарыңар иштеп атасыңар, ушул элди сыйлап, ушул балдардын келечеги үчүн балдарды сыйлап, ушул окуган кагаздарын алып берип койсоңор, ошону суранабыз деп айтат эле. Алып берип. Жок, азыр 8 саат күттүргөн министр жөнүндө бир эмне деп таттанат элең? Эми ага күттүрүп ушунча эл канча күттүк, жасылдык, мыйзам түрүндө жасылып кирип отурабыз очередке. Ошондо кабыл алып эле жакшынакай сурообузга жооп берип, ушу эл үчүн иштеп аткан эми балдардын документин алып берип койсо жакшы эле болмок деп ошон үчүн суранып атам. Азыр билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы жүрөт бул жакта. Бизге деле угуза бериңиз, көрөрмандарга. Барчы мен учениктер менен эме өзүм сүйлөшөм. Камерага түптөз бул басма сөз кызматы билим берүү министрлигинде. Мен өзүнчө сүйлөшөйүн деп атам, мен силердин кыздар менен балдар менен. Жок, министр не келеби, келбейби бу жакта? Мен сизге жана эле айттым го, министр канча жолу сиздер менен ата-энелер менен эме кылайын десе болбой койду. Ата-энелер өйдө көздөй чыгып. Ата-энелер калп айтып атабы сизби? Жок, эч кимге калп айткан жок. Мен ата-энелердин көзү деле турат го. Мен айттым го, өйдө министр чакырып атат, келиңиздер деп. Ал жерде зам министрлерди жана документтерди коюп алып, жоопторуна канааттанбай койдук деп атпайбы ата-энелер? Эмне үчүн биз ынанган жокпуз. Бул мыйзамсыз. Мына президентке да кайрылсаңыз, мына мен да президентке кайрылам. Анткени бул жерде 84 баланын аттестаты мыйзамсыз берилсе, мындан ары дагы мыйзамсыз аракеттерди уланта бербейбиз. Кайсы мыйзам эми? Көрөрмандардын мисалы Facebook колдонуучулар турат. Сиз эми министрликтин өкүлүсүз. Бизге кайсы мыйзамды бузуп аткандыгы жөнүндө айтып бул лицензия алган эмес деп сизге шаршенчесинен, кыргызча айтканда шаршенчесинен эртеден бери айтып жатабыз. Бул 2 жылдыкты 1 жыл кылып окутууга лицензия алынган эмес. Бирок ошол эле кайсы мыйзамды бузуп атат? Ошондо билим берүү боюнча лицензияларды алуу боюнча мыйзамды бузуп атат. Кайсы беренесин бузуп атат? Ошол лицензиялар боюнча мыйзамды карап атасызбы? Ошону бузуп атат. Болду, лицензия берилген эмес. Лицензия, мен юрист эмесмин, мен сизге айтып атам, лицензиясы боюнча лицензия берилген эмес. Анан ошондуктан бул мыйзамсыз болот. Лицензиясы мыйзамдуу турбайбы? Лицензияны очный, заочный, күндүзгү жана башка окууларга бергенбиз. Бирок 2 жылдыкты 1 жылдык кылып кыскартып окутууга берген эмеспиз. Бул сиз айтып аткан ал билим берүүнүн формасы. Лицензия жөнүндө суроо болуп атат азыр. Ошону айтып атам, сиз эч качан түшүнбөйсүз, Улук мырза. Анткени сиз ушундай бул мыйзамсыз болуп калат, мындан кийин балдардын дагы иш болду. Министр кетти. Иш убактысы бүткөн. Саат 8:30 болду, урматтуу ата-энелер. Неге 1:30 бери күтүп атса ата-энелер? Биз 1:30 бери министрге жолугушууга уюштуралы дедик. Сиз өзүңүз көкпеттенип. Министр жок дедиңиз.
министр жок дедиңер, андан кийин кайра министр кабыл алат экен дедиңер. Жок, ал министр чыксын дедиңер. Биз кайсыл убакта айт хронологиясын алганда башынан министр жиналышта жүрдү, встречаларда жүрдү. Андан кийин кабыл алганда барган жок ата-энелер. Рахмат сиздерге. Ата-энелер бардык нерседе мыйзам болот. Ата-энелер кетпей калса эмне кыласыздар? Кетпесе алардын да укугу. Жата берсин ата-энелер. Сиз министрге анан көрүп буларга айтып эмне кыласыз сиз? Министрге чалбайсызбы? Ата-энелер кетпейт экен. Эки эле күн калыптыр булардын тагдыры чечиле турган. Аттестат 2 күн калса дагы аттестат берилбейт деди. Болду, берилбейт. Жок, силер мыйзам менен көрсөтүп бергиле, жөн эле берилбейт деп силер кимсиңер андай? Ата-энелер сүйлөшөт. Сизге айтылды, берилбейт деди. Болду. Мыйзам менен көрсөтүп бергиле. Мыйзам менен биз мыйзамды сактаган үчүн буга чейин мыйзамсыз аракеттерди токтотуп аткан үчүн ушундай ызы-чуу болуп атат. Мыйзам баарынан улук. Мыйзам болду, мыйзам. Ошо мыйзамда министрге айтпайсызбы? Булар жетелеп алып эмне кылат? Сиз министр жетелеп келбейсизби ушундай? Ой, сиз эмне мен билим берүү министрлигинде пресс-секретарь болуп, алар менен жөн эле сүйлөшүп атсам, эмне кыласыз? Буга чейин дал ушундай бирден-бирден кылуу, бир-бирден кылып тартып, ар бирин ушундай чакырып, министр жакка алып чыгып жолуктуруп, анан бир-бирден ар бирин тартып атышат. Этиканы билбеген кишилерге ушундай боло берет. Булар сиз буларга күлбөңүз, сизге булар күлүп атат. Мага күлөбү, күлбөбү, мен бул балдар мен үчүн кымбат. Ар бир бала кымбат. Кандай мамлекеттик кызматкер болбоштун жол жобосун үйрөнүп атасыңарбы? Силерге не деди? Не деп атат чакырып жүргөн? Ата-энеси менен келгиле дейт. На следующий день приходите только с родителями, без интернета, без вот этого папарацци и всего того. Да, без хайпа. Хайп да том, да? Смерисет атат да, булар алдап атат да. Ушун менен смерисет келеме болду эме деп көндүрүп атат. Кайра 11-де окугангачы. Ар бириге айтып чыгып атат. Ну, если мы же начали обучаться до того, как он пришел. Да. Это никак не... Он тем более 3 месяца назад пришел, это почти когда мы закончили. Да. Когда мы НЦТ, получается, писали, да? А почему тогда не предъявили? Тогда вот те не смотрели или что не смотрели, это будет разбираться. Правоохранительные органы. Просто тут ребята ОРТ писали, мы все. Ну и что? Ну, что? Знаете, как это стоит? Силер немеңер кейін диплом алсыңар, дипломыңар жараксыз болуп калышын каалайсыңар. Мисалы да, силер аттестат алып. Нет, ну это тоже понятно. Булар окуган үчүн күнөөлүүбү силерге? Жок, күнөөлүү эмес. Биз күнөөлүү жөнүндө сөзлөгөн жокпуз. Коркутуп атасыңар анда. Эчкимди коркуткан жок. Дипломуңар фальшивый болуп калат деп коркутуп атасың? Жок, диплом деген кийинки недействительный болуп калат. Ошол кийин недействительный болуп калат. Ал мыйзамсыз болуп калат. Бардык кылгылыкты кылып коюп, анан буларды эмнеге коркутуп атасың? Министр келгенине 3 айла болду. 3 айда эмнени кыйратты, көрүнүп атпайбы? Сиз кыйкырбаңыз, сиз жашнакай болуңуз. Сиз ошо мыйзамды сыйласаңыз, мыйзамдарды окуп, ошо мыйзам менен жашаңыз. Макулбу? Макул. Адвокат болуп калган баары эле. Мына ата-энелер турат дагы деле. Эшикте караңгы кирди. Урматтуу дагы кайрылар, урматтуу Кеминдин аксакалдары. Бул элди укпай турган министрди балким сиздерди угат, айтып коюңуздарчы. Бул жака келип эми жок дегенде ошол жообун айтып койсун. Эртең эмес бүрсү күнү бул балдар жогорку окуу жакка өтүшү керек экен. Баарысы өтүптүр. Ал жака 2-3 күндө эменисини көлүктү алып барыш керек экен. Болбосо бул министрликке татыксыз болуп атса, балким директорлуктан баштап көрөт бир жерде иштеп. Бир мектепти жетектеп. Мына эшикте караңгы кирип атат. Карасаңыздар, кап-караңгы кирди.
бул жактан эле алсаң наркы тараптан. Азыр деген следственный эме жүрөт. Кандай болуп атат? Отурат Сезимдер. Сезимдер эмне? Бир Эшикте караңгы кирди. Караңгы кирди. Saat 12'de çıkkanбыз, 1'de çoğulaylı деген ата-энелер, 84 ата-эне шартыбарлар келди. Келбеген мына күттүк, жоон өзүбүз кошо уктубуз. Нормально жол болбадык. Үмүт менен отурабыз. Бир жакшы жагынан чечилип калабыз. Дагы да келет деп отурасыздар. Келет деген үмүт болсо кетпей элек, эмне кылабыз эми? Түн кирип атат ал. Көпчүлүктүн арасында отурабыз ушул. Үзүлбөгөн үмүт. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрөрмандар. Крокодилден качкандай эле качып жүрөт го бул министрибиз. Кирип туруп, ол мүттө чечип жеке сурат эле негизи. Ne sebepten bile olur da düşünüksün. Aldı davulene sığırmak gete başladı hocam. Darılar. Ne buzakta oru otur. Oo, yaş balasından güzel. Eğer nizakonni olğanda bizde var sorağımız da başında. Murunku bütürüçülerdü gördük, anan işengemizde. Nizakonni болсо ошону көргөзбөйт. Буга чейин берген. Буга чейин бүтүрүүчүлөр болгон. Биринчи документти караганда. Документте как положено бар печаттар менен турган. Жылда эле болот деп айтты да. Анан ошого бергенбиз да. Эгер незаконный болсо ушулга чейин айтыш керек эле. Неге январда айтпайт? Неге түшүндүрүү иштерин жүрүп туруп бир окуучуларга ошо бирөө жарым жөнөтүп собрание кылдырыпчы? Алардан силер незаконный окуп атасыңар да ата-энесине жетип биз укмакпыз да туруп. Эми артымдан менен болуп атат. 3 күн 4 күн калганда окууга тапшырганда мындай болуп атат. Ар бир ата-эне ойлосун бизди ушул турган 84 ата-эненин ордуна коюп. Эмне кылышмак ошолорду? Өздөрүн өздөрү министрлер деле эки күндө жогорку окуу жайга тапшыруу иш чарасы официалдуу башталат. Официалдуу башталат уже. 2 күн убактыңыздар бар. Аттестат жок, ал жакта уже неприемет болду, бүттү. Бардыгы жогорку балдарды алган, проходной балдан өткөн. Айтат эми. Берки, эжечи катчысы. Азыр эми силер дейт ошол жерден Токмоктон башка мектептерге бөлүнөсүңөр дейт. Бая башкача айтып атышпады, ошол жерден ошол 11 ошол мектептен бүтөсүңөр деген. Ошону өтүшүп атканбыз да бая башында. Азыр эми башка мектептерге бөлүнүшүңөр керек экен. Кайсы жерге барып ким кабыл алат эми балдарды? 11-класста окуй турган бала дагы башка жерге барып эми 11 ошодон бүтүш керек экен. Каякта? Эшикте. Азыр. Көрөрмандарга прямой эфирдебиз. Кандай дедиңиз? Азыр балдар булар бирден бери ачкада. Алар буга чейин да обед кылып эле келдиби, келбедиби билбейбиз. Азыр балдар кыйналып кеткенден буларга пицца заказ берди элек. 2 бала, 3 баланын астына жибердим эле көтөрүп кел десем, киргизбей атат эми астынанчы балдарды. Биринчи этаждан балдарды кармап киргизбей атат. А балдар ачка болуп атат, азыр жыгылып калса эмне кылабыз? Балдардын биякта балдарды да карашыбыз керек да, жалгыз эле эмне булар? Азыр жүрүңүздөр, анда биз ошол саат 8 сааттан ашык убакыт ушу министрликте кезерип турушат, анан азыр киргизбей атат деген маселе айтып атышат.
баласы үчүн. Неге? Мына балдарды кой бербей. Тамак алып келебиз деп атышат. Эми буяка тамак ичкен столовый эмес Улук мырза. Балдарды чыгарып, мына жөнөтпөй. Иш убактысы бүттү Улук мырза. Иш убактысы бүттү, өзүңүз деле түшүнөсүз. Жок, эмнеге бул жакта балдар тамак ичип ачка экен го? Балдар ачкада жугуп. Силердин тамакта жедирбейсиңер. Биз деле жеп эле жүрөбүз го деди мен. Эмне болот? Сиз ал бала да бул бала, сиз түшүнүп атасызбы? Жашы жетелек балдар. Эмнеге буяка жок чыгарам. Жок, 2-3 бала жеп. Экиде ичип алды. Ал киргизиңиздер. Сиздер закон боюнча да не имеете права. Сиз эмнеге тыюу салып атасыз тамак жегенге болгон? Жок, эми кирип чыга бергиде эмне болду? Кутпай, министр келет деп келбесе кетпейбиз деп чыгып. 8 күн болду, шуну министрге бербейсиңерби? Канча болду, министр бербейсиңерби? Буяктан бир нерсе болсо биз жооп беребиз Улук мырза, түшүнсөңүз. Жок, бул жакта эмне болушу мүмкүн? Мен бир нерсе болсочу. Силер жооп бересиңер. Бул жакта бирөөсү баш айланып жыгылып калса, жооп бересиңерби? Жок, эми бул зданияны биз алганбыз да, бизге жооп беребиз. Биз ишибизди аткарып атабыз Улук мырза, түшүнсөңүз. Ишибизди аткарып атабыз. Биз деле семьяны кагалы деп иш түшүнүп атам, урматтуу. Улук мырза, эми өзүңүз деле түшүнсөңүз да. Улук мырза, эмне болду? Эмне эметип баштап атасыз дагы эми. Биз деле балдар деле турат ачка арасы. Биздин балдар белек болуп калса эмне болот? Тамак алып киргенге уруксат бербей атыпсыңар го. Тамак иче турган жерге сыртка барып ичсин. Жок, азыр бул жерде жыгылып калса ким жооп берет? Улук мырза, биздин балдар деле турат ачка. Жок, силер тамак жедирбегенге тийип саласыңар. Анда буларга ким жооп берет? Жок, бул жакта тамак жегенге болбойт экен. Тамак эмес, пицца экен. Эми Улук мырза, убакыт саат бүттү да эми. Шуну министрге бербейсиңерби? Жок, эми бул жакта не чечилет, эчтеке чечилбейт. Биз дагы келбесе кетпейбиз деп атпайбы эли? Эми сиз үчүн буякта ошол сиз угуп атат. Сиз айтып түшүндүрөсүз болот да. Бери жөн отура бересиз бүтүнү менен эми. Жок, эл министр келбесе кетпейбиз деп атат. 2 күндө биздин аттестатыбыз тагдыры чечилет деп атпайбы? Эми министр айтты, киргизин жолуксун деди. Ата-энелерге айтты. Ал эми разбир айтат да, эл ата-энелер министр менен чечишет. Бирок сиз азыр балдарга болгон бул жакта балдар тамак баш айланып жыгылып калса ким жооп берет? Баш айланып калып жыгылып калса 8 сааттан бери турушат. Биз деле турабыз. 8 саат. Обед ичпеген балдар турат. Жаш балдар бул жакта. Эми Улук мырза барына такабыр, барыбызга бизге да түшүнгүлөт эми. Биз ойлоп турган жокпуз. Сиз кандай тамакка тыюу саласыңарбы? Тамак гана жебеш керек. Улук мырза, тамак түшүнсөңүз, иш убактысы бүттү. Мен түшүнүп атам, ошо иш убактысы бүтүп калбасын деп министрге эмнеге айткан жоксуңуздар? Бул жакта 80 киши бүтүп атат силерде. Убакыт саатынан өтүп кетти го, саат азыр жарым саат болду кеткенине. Убакыт саатынан чейин өтүп болуп кетти го. Отурду го кабинетинде. Неге жаранып калып ал кабинетте жарандан калып? Улук мырза, мен жооп бере албайм. Бул жерде кирип чыкты киргендер ата-эне. Жок, бир-бирден чакырып алыпсыңар го ал. Улук мырза, аны бизге суроо бербеңиз. Түшүндүм. Азыр балдарга болгон эмени бул жакта азыр көрөрмандар көрүп атат. 1-2 эфирдебиз. Межелерде чыгып жок, кирбей койду. Балдар бул жактан пиццага заказ беришиптир, жеп алышсын. Тоскоолдук кылбаңыздар, а? Жок, эч кандай бул жакта. Эми Улук мырза, биз деле турабыз, биз деле тамактанайлыбы? Сиздердин ишиңиздер ал. Бирок балдар ачка келбейт. Биякта балдар бар да, агай. Эжеке иштерди биз түшүнүп койбойсуздар. Сиздердин деле балдарыңыздар, биз деле турабыз, ошо турабы? Биз деле балдар несовершеннолетний. Чогуу жейбиз анда, сиз дагы. Чогуу тамактанат болобу? Мына муну кыз мисалы үчүн карасаңыз. Баарын түшүндүк аны. Мына. Бул кызды караңыз, кичинекей. Эми эжеке сиз эмеңизди айтыңыз, бул жерде турганда эмне чечим чыгат? Эчке чечим чыкпайт. 9 болду. 9 болуп калса саат караган эмне? Жөн отура бересизби эми бул жерде? Министр келбесе кетпейт экен да булар. Келсин деп атабыз. Келсин, келет да министр. 2 күндө балдардын тагдыры чечилет экен. Министр маселесин чечип берсин, же да, же жок деп, аны аргументин мыйзам менен көрсөтүп берсин деп талап кылып атышпайбы? Эми ошо талап кылган жана кирип ата-энелерге айттык го, кириңиздер дедик го. Бизге эмнеге чыкпай жатат? Биз бүтүп отурабыз да, бизде бир-бирден эмес, биз баары чогуу жолугалык деп. 80 киши ошон үчүн келиптир да. Ар биринин баласы үчүн келиптир. Кайсы мыйзамга, кайсы аргументке таянып биздин балдарга аттестат бербей аткан өзүнөн угалык дедик да. Биз жазылдык да күн мурун, 3 күн мурун. Түшүндүк. Мен эмнеге кирем? Неге кирет? 80 киши калсын, бул кирсинби? Мен 80 кишини отургузуп балдарды карап коюп мен кирип кетемби? Жок, баары баткан жерге келбейби министр? Министр сөз боюнча болот. Улук мырза кыйкырбайлы жөн өзү. Жок, эми сиз министрге адвокат эмессиңер да урматтуу туугандар. Азыр могу ата-энелер балдардын тамагын берип коюш. Балдардын тамак ичкен, сыртка алып барып тамактанып келе, биз уруксат эме. Биз ичкеги тамак азыр биз деле жумушубуз бүттү. Биздин сөгүнбөңүз, урматтуу инспектор. Сөгүнбөңүз сиз. Биздин деле балдар түшүнүп коюңуз эми. Антип эле тикадеп көргөн болбойт деп. Биз эч нерсе кылган жокпуз. Сиздерге эч претензия жок. Сиздердин деле балдарыңыздар ушуларды эле эми ачык болуп, обед ичпей келгенсиздер. Чогуу жеп, кой берип болот, чогуу жеп. Болот эми. Жок, эми жеп алганга тыюу салбайлы болмуш. Тамак жеп отура турган жер эмес, жебейбиз биз. Муну кичинекей нарсага жеп алсын болду. Чыгып алып эле. Эми бул жерге чыгып алып жешти эми сыртка эми, байке эми. Эми сыйлап болот эми биздин, эми менчигибиз эмес турабы?
Жоқ, бұл кішінекей балалар жеп алсын деген эле кеш. Ошо чыгып эле жеп. Эми аксакал сиздер эми ушинсеңиздер эми жеп алсын, беп алсын деген. Эми бул балдар кимдин? Бу жерде жеп алса болбойбу, э? Сиздердин балдарыңыздар, жапташ балдарыңдар тура сөйлөп ачка. балдар, биздики чоңураак балдар да, айланайын. А есть разница? Мейл тамакта жебей күтөт экенсиңер деп жатышат эми. Цифр бар да? Бар? Президентке, премьер-министрге кайрылуу жасап көрбөйсүңбү баарына эле? Ата-энелердин мен да башкасына эми. Аларга да прямой эфирде кайрылуу жасасын. Сүйлөп берсин мейл. Урматтуу басма сөз кызматы, сиз министрге балким дагы бир кайрылып көрөсүздөр, ата-энелер кетпейт экен деп атат депчи. Министр кеткен, уже жумуштан кеткен. Жок, айтып көрбөдүңүзбү? Байланышы. Мен айткам. Жок, азыр ата-энелер кетти. Жок. Мен өзүм үйүмдө балдарыма жете албай отурам. Жок, ал министрге может айтып көрсөңүз, сиз телефону бар сизде. Мен телефонум өчүп калган, байланышым жок. Мен балдарым менен байланыша албай жатам. Ушунчалык ташкор болдук го міне. Бул жакта сизде балдары бар адамдар кыйналып отур. Биз барбыз. Баарыңыздар бала деп жүрөбүз. Атеристерди колдой бериңиз, сиз ошентип атеристерди колдой бериңиз. Кайсы? Вообще. Министрди айтып атасызбы? Жок, башка. Мыйзамсыз нерселердин баарын колдой бериңиз. Ким ошол? Мыйзамсыз болуп атат. Сүйлөгөн сөздөрүн караңыздар мына. Билим берүү министринде иштеген кадрлардын бизге караган сөзүн сүйлөгөн этикасын караңыздар эми. Мен сизге этикасын караңыздар. Этикам жаштакка эле турат. Мен сизде мыйзамсыз аракеттерге Кайсы жери мыйзамсыз экен, ошону айтып койдуңуз. Бул суроону 100 жолу бердик го, жоокер албай койдук. Балким эми сиз таланттуу кишисиз. Эми мындай кылалы. Сиз эми Манас айтсаңыз, Манас жөнүндө жаман көп сүйлөйт го. Ой, Манас ата деп Манасты бетине көп кармайт го министр. Манас жөнүндө бир эки ооз сөз айтпайсызбы? Эми жараша бир Манас жөнүндө айтып бериңизчи кана. Эми чыгырдап бериңиз, ырдасаңыз балким келет деп коюн. Эми жалпы көрөрмандар, могул жердегилер ситуацияны түшүнүп атасыздар. Өтө бир топ убакыт болуп кетти сөзүн ачыкчы. Өтө эле кыйналып кеттик, ысыктын күнү мул болсо. Анан эми Каныбек Капашев бир кирип туруп эле ата-энелерге 10 мүнөт убакыт кетмек сүйлөп коймок. Мен эле үстүнө чакырдым, жоктун танбайм. Барсам 3-4 ата-эне отурган экен, баарына өзүнүн оюн айтты. Ал өзүнүн түшүнүгүн айтты, мен да айттым. Келише албай чарчук болгонубуз болду. Эми ата-энелер барысы эле келише албайт да. Эми бир жыл окутсак балдарыбызды. Бул мекеме, мектептин баарын жетектеген бул билим берүү министрлиги. Башка мамлекеттин мектеби эмес. Анан ушуну өздөрү контролдош керек эле. Анан баардыгы биз мартта эле билгенбиз, биз былтыр эле билгенбиз деп койгон кое туруп эми шашпай булар жайында аттестаталардан кармайбыз деп тура бергенде өмүрдү ойлош керек да. 85 баланын өмүрүн ойлош керек да. Бир жылдык өмүр деген не деген нерсе? Адам бир жылда көп ишти кылат. Бир жылда бүтүндөй адамзатка пайдалуу ишти кылып коет. Туурабы? Анан өмүр менен ойнобуш керек. Анан кийин бул жерден бул кылган иштери Каныбек Капашевке да кичине аброй алып келбейт деп ачык айтам. Мына жерге кириш керек. Эми эң корккон эле билем, журналист сенден өзүңөн коркот деп качкан ата-энелерге жолукмакмын дейт. Эми ата-энелер, мугалимдер отурат бу жерде. Коомчулукка ачык билинсин. Анткени бул бүгүнкү иш эмес. Бул көптөн бери келип атышкан экен ата-энелер. Мен кызым да бүтүп атат да. Мен колум бошобой тияк-бияка гастролдо чыгып кетебиз. Акындардын иш чарасы, манасчылардын иш чарасына качып жүрүп, мен бүгүн гана келдим. Келгенден кийин баарыңарды көрдүм. Анан кийин көңүрт болуп атат да маалыматчы. Эгер бул мекеме сентябрда окуу программасына кол коюп печат баспаганда иш болбойт эле да. Ал сотрудник жумуштан кетирип койгонбуз дейт. Кетирип коюп бир-эки жумушчуну жумуштан кетирип коюу менен бир жылдагы адамдардын убаракерчилигин кантип баалайт? Ойлосоң өзүң. Кетирип койсо демек өздөрүндө турбайбы күнөө? Эми бул жерге ошондо кол койгондордон бирөөсү отпускойдо деп келбептир, больничный ачтырып. Бирөөсүн кетиришкен дейт. Калгандар жаңы келген кадрлар дейт. Анан кийин бул реформа деп ойлойт элем. Мен реформа деп ойлойт элем. Эми Каныбек Капашевдин
адабиятка кошкон өзүнүн чоң салымы бар. Ал кишинин чыгармачылыгы мен эч нерсе дей албайм. Бирок могу башкарып аткандагы могу иштерине министрлик кызматына мен кичине ичимден өтүп калдым. Анткени биз балдардын укугун сактайбыз, балдардын келечегин карайбыз деген мамлекет боло турган болсок, тем более мондай ата энеден кийин экинчи ата эне болгон билим берүү министрлигиндеги министрдин мондай кылып аткандыгы менин көңүлүмдү ооруп коет да көп эле. Биз да сиздин оюңузга толук кошулабыз. Адабиятка, жазуучулукка талашып, ал киши менен спорлошо турган эч бир адамдын мындай маселеси жок, бирок жетекчи катары, министр катары балким директорлуктан баштап тажрыйба алып көтөрүлүп көрөт. Мына дагы деле кезерип турушат, урматтуу көрөрмандар. Мына урматтуу көрөрмандар, лицензия турат мына. Бул күчүндө экен. Бир дагы министрликтин өкүлү келип, бул жокко чыккан, бул жараксыз деп айтып бере албай атат. Демек, ушул качканы дагы министрдин буга жооп бере албаганы дагы, жарандарга сүйлөй албай аткандыгы дагы мына ушунда болуп атат да. Мына лицензия турат, жарактуу лицензия, күчүндөгү лицензия. Үйлердин немесиндечи, бияктагы представительдердин лицензиясында артында дагы немеси бар экен. Мына булардыкы жок болуп атпайбы ошонусу? Жок, бул лицензия мына печат ушундай эле болот лицензия, андан башка артында дагы бар экен кошумчасы. Ошол жок болуп атпайбы буларда? Жок, бул муну күчүндө жок деп айтып бере албайт атпайбы? Мыйзамдуу деп атпайбы муну? Ошо мунуку мыйзамдуу болгону менен артында кошумчасы бар экен. 2 жылга окутуш керек деген. Мына, а булардыкында ошондой жок. Мына оригинал биякта турбайбы өзүндө? Ошону эле кошумчасы. Ошол сыяктуу ушул көчөнү ашып кетирип болсун. Ушунда кийин кайталанбасын деп. Мына жылы башка окушууларды албай койсун, бүтпөсү. Жок, окуп бүтүп калбасын. Май, ил. Чарчадым кетип. Башкасынан дагы интервью кайрылып алсаң берки экөөсүнө. Президент менен Акылбек Жапаровго деген. Азыр бул жакта курсак ачкандар, жарандар сыртка чыгып жанагы тамактанабыз деп чыгып кетишти. Урматтуу Каныбек Капашевич, бизден эмне качып, бизден эмне мынчалык коркуп атасыңар? Биз сизге крокодил эмеспиз. Биз сизге мындай жеп албайбыз. Бирок силердин мыйзам бузуп аткан жагдайыңарды бетиңерге далилдеп, мыйзам менен көрсөтүп беребиз. Келип коомчулукка айтып бергилечи, бул сыйлап коомчулукту. Бир адамдын тагдыры мамлекет үчүн маанилүү. Бир адамдын өмүрү, анын тагдыры үчүн мамлекет иштеп атат. Бул жакта 84 кишинин баласын силер оюнчук көрүп, үйүңөрдө кондиционерде жатасыңар. Жумуш убактысы бүтө калса, саат 5 боло калса депчи. Буларда эмне күнөө мына окуган окуучулар? Келеби экен? Келеби экен?
Азыр биз жумушубуз бияқты бошотуп, үйүбүзгө да баш келип, бул кызматкерлерди бияқты кайтарууга алабыз. Туура түшүнүп, туура кабыл алуу. Азыр биз чыгып кетишибиз керек болот абы? О, бияқты бошотуш керек. Сиздерге министрликтен айтты бир нерсе деп кабар бердиңиздерби? Жок, биз министрликке айтылды, бул боюнча катталды, эртең бул боюнча чакырат, бияқты чакырат дагы арзануучулар болсо биздин клубга барып, арсы менен кайрылса болот. Первомайский биздин район. Туура түшүнүп, туура кабыл алгыла, бул жерде бошотуп бердилер. Эртең мен кайра келип кайрылсаңар болот. Если арзанам десеңер, биздин клубга барып туруп, же Первомайский роодуга арыз жазсаңар болот. Бул боюнча бизге уже катталды, азыркы учурда бул маалыматтар бүт бары. Эртең эме болсо тергөөчү суракка чакырат. Болду, мына мыйзам бузуп аткан министрликтин жоруктары тууралуу өзүңүздөр уктуңуздар. Укук коргоо органдары каттоого алып, бул боюнча укуктук баа берилет деген жагдайды айтып атат. Биз азыр бул маселе боюнча дагы ушул укук коргоо органдарына, прокуратурага кайрылабыз. Баа берилиши керек. Мына эл мына баарыбыз эми азыр үмүт кылып канча 8-9 сааттан бери министрди күттүк, бирок министр кол шилтеп элдин үнүн укпай койду. Эми чыгууга аргасызбыз, анткени мыйзам бул мамлекеттик кызматкерлер үчүн өтө мындай бир так даана сакталыш керек эле. Тилекке каршы жагдайга көңүл бурган жок. Мына ондай таштандылардын баарысын ала чыгып кетели баарыбыз. Жапондордон үйрөн. Сейтектің астынан давайте. Saat 10'ga сейтектің астынан келіңдер. Ақылы департамент. Бирок бир да министрликте мен ушул жашка келип көрө элекмин. Шунча адам бир министрге жолугуш үчүн 8 саат кезерип күтүп турган эмес. Бул боюнча Гиннестин китебине Каныбек Капашевичти каттап койгонго болот болуш керек деп ойлойм. Гиннестин китебин көп айтат го. Анан өзүн каттап коюш керек экен. 8 саат күттүр делди. Акырында кабыл албай койду. Нарын рекага барлар сүзүп кетиресиңер жакка. Ооба, жана кичинекей кызы менен жүрдү элдин уяттар жок экен. Эртең саат 10'ga чогулайлы жана сейтектин астына. Акылбек Жапаровго кирели. Акылбек Жапаров да качып кетти. Анда давайте эртең саат 10'да чогулуп. Да, ушел. То, что вы снимаете эфиры напрямую, нельзя, что ли, это отправить на Facebook, на страницу Сапар Жапарова? Көрсө керек алар. Фрунзе. Фрунзе мен кайсылы? Сейтек борборунун Президентке да кайрылуу 2 жөнүн алып прямой эфир кылып койчу. Мына прямой эфирдебиз азыр. Президентке кайрылуу жасагылачы, жакшы сүйлөгөн. Сүйлөдүк го, сүйлөгүлө да силерде. Жакшы, жок, жакшы мындай. Сүйлөө речи барлар жок, жакшы сүйлөө речи барлар сүйлөгүлөчү. Жок, мындай эле кайсылар сүйлөгүлө да барыңар. Сүйлөгүлөчү кыздар. Жана аппаратта жүрөт. Азыр тартып алайын, собираться кылайын. Биз азыр түз эфирдебиз. Мына пиццаларды эми жеп атышат. 8 сааттан бери ачыкка жүргөн окуучулар, бул жердеги ата-энелер
Жаш балдарга бергиле, мен балдарга бергиле. Потом я тоже Ал жегіле. Обращение жасайлы бардыңыз өзіңіз Пиццаны жеп өтіп алыптырбыз деп қоймайсыздар. Азыр элдер пицца жеп алсын. Биз туруп туралы. Азыр. Алло. Götür alalım. Gel. Yedik belki biz sana. Ost içelim. Ha. Съемка бүткөндөн кийин осылай сонда. Жакшы эле көрүнүп атабы? Неме солчу, билек читесең жоголотой. Жок, азыр байке анан жейбиз. Азыр көрсөтүп бүтүп калсын. Жок, үйдөн деле жейбиз эми. Курсагыбыз деле ачкан жок. Азыр кеттиңизби сиз? Бирок аябай айтып бериңиз. Юрист. Юрист. Gelsin böyle. Gelsin zaten. Bilmez. Seçiyor. Sen az basket be. Стакан бар екен не? Жалаң ботаник балдар екен барлығы. Я уже наелась. Президентке обращение жасатып алшы, пожалуйста. Неме жакшы сөйлөгөн. Ошо айтып бериңиздер. Kim? Какта? Эртең саат 10-да жок болуп па? Билбеймин, сиздер чечесиздер? Сиз келип бересизби ошонун аягына чыгып? Мен сиздер кайрылсаңыздар жерде калтырбайбыз. Бул жагдай боюнча аягына чейин мыйзамсыз билим берүү министрлигинин жагдайын президентке коомчулукка назарына салганга даярбыз. Позор, я вообще чыкпай койдум. Сүйлөп берем десең, неме обращение. Бир грамотный бирөөс эметсе обращение жасаса, түз эле президентке эле кайрылыш керек менин оюмча. Жебейсиңер кыздар. Биздикин жеп койчу. Жемин. Биздики сонун экен. Вообще башкача. Жана алып келип. Жок, азыр сүйлөйм да, сүйлөйм. Эме сүйлөйм. Ушунча кыздар суранып
Рахмат. Кимге? Сындай эле коюп турсаңыздар болот. Çok çok bunun içinde var diye kimceyle beyne kılsam çekiyor lazım. Cana geri emin içinin. Buranın interviewlarda beklet böyle bizim gazeteciler. Yo. Mikrofon записывается. Да. %26 düşük böyle attı. 126. Sotka fanarik var mı? Operatörün yanından tak tursana. Yok mu onu? Onda olacak hayır. O. Gip şuraya bakanlar. Şuraya bakanlar. Kırgızarsın. Geçin hele. Çok bol. Kaçar stakan var. Мындай колай иш бар экен деп айтат. Айталып айтпай ошону өзү. Значит, бирдеме бар да. Кайра надежда учет. Ооба. Сизге Алла разы болсун. Yok, kıskançça. Çeçe almaya gidip bana olsun çatını. Seçtiklerimiz için. Erten gelmeyi olduk mu gelmeyiz? Yok hazır demeyiz. Prezident'e обращение жасасын. Kalktı turap. Mına. Kesme? Çok içtim. Kursaklar toyso emi сүйлөшүңүздөр болсо акыркы сөзүңүздөргө микрофон суналып. Анан кийин эсеп ал дегендей. 8 сааттан бери 9 сааттан бери турабыз. Азыр урматтуу көрөрмандар, биз Билим берүү министрлигинен чыктык. Чыгууга дагы аргасыз болдук. Анткени эми күткөндө дагы, бул жакта турганда дагы бир майнап чыкпачудай болуп калды. Үстүндө 4-чү этажда турган министр 3-чү этажга залга кирип, жарандар менен жолугуп, суроосуна жооп берип, аргументтерин көрсөтүп, мына мыйзамсыз силердики деп жооп бергенге дарамети, эрки, мындай деңгээлдери жеткен жок. Ошол себептен ушул ата-энелер 8 саат күттү. Анын негизги себеби сиздерге да түшүнүктүү эле болуп турат. Мыйзамсыз болуп атат. Негизсиз ушунча ата-энени эмеге мындай бир түйшүккө салып атат. Аргументтери, өздөрүнүн кылык жоруктары туура эмес кыймыл болгондугу үчүн бул ата-энелерден тайсалдап качып, коомчулуктан качып, мындай бир өздөрүнүн кыйрат албай, министрликте ушундай бир жакшы саясат жүргүзө албай аткандыгынан арданып, ачыгыраак айтканда жооп бере албай койду. Эми азыр ата-энелер президентке кайрылабыз, Кеминдин аксакалдарына кайрылабыз. Бул министрди кичине кояй деп, коомчулуктун үнүн угуп кой, коомчулукту ушу балдардын эртеңки тагдыры менен ойногула деген сөздү айтабыз деген ойдо азыр канданып турган чагы. Кайсы ата-энелер сүйлөйт?
сиз эле сүйлөйт экенсиз. Мындай ата-энелер биякта жалпы эле туруп коебу? Биз мында көпчүлүк болчу. Келиңиздер. Ата-энелер артына туруп алат экенсиздер. Келиңиздер. Бүтүрүүчүлөрдөн дагы сүйлөп кое турган балдар барбы, кыздар? Бүтүрүүчүлөрдөн. Бул жигит да сүйлөп койсо жакшы экен. Келиңиздер. Ата-энелер келгилечи, бир Жакын барыңар эле, жакын туруп койгула, чейме. Балдар, барыңар эле, чогуу келгиле, арча катырган. Каныбек Капашевичти Гиннеске киргизе турган болуп калыптыр. Гиннес китебине мынчалык кишини күттүргөн эмес, бир да министр, бир да мамлекеттик мекеме. Кыргызстандын тарыхында 9-8 саат күттүрөт деген бул 30 жылда болгон эмес, бул Каныбек Капашевичтин учурунда болуптур. Өз айтмакчы. Урматтуу президент Садыр Жапарович, сизге 86 ата-эненин атынан кайрылуу жасайбыз. Биз бүгүн Билим берүү министрлигине атайын 3 күн мурун кайрылуу алдын ала жазылып приемуна 8 саат күтүп президент менен министр менен жолуга алган жокпуз. Эч кандай бизге жооп болгон жок. 8 саат күттүк. Бул жерде ата-энелердин абалы айтпаса да баарына түшүнүктүү. Бир жыл окуган биздин балдарыбыздын эмгеги эң аягында келген аттестат алуу маселеси аябай кыйынга туруп атат. Ушуну министрге жеке көзөмөлүңүзгө алып, биздин ишибизге көңүл бурууңузду суранабыз. Бул жерде жалгыз эмес 84 окуучунун тагдыры чечилип атат. Эртең 2 күндөн кийин жалпы кабыл алуу комиссиясы башталып атат. Биздин колубузда аттестаттарыбыз жок. Алдыңкы балдарыбыз окуу жайларга өткөн, алардын колунда эч кандай аттестат жок. Окууга өткөн күндө да аттестат алып бара албасак, окуудан четтетилебиз. Биздин жүздү угуп коюңузду көптөн көп суранабыз. Бүтүрүүчүлөрдөн суранабыз. Суранабыз деп Суранабыз ата-энелер баарыбыздан. Бүтүрүүчүлөрдөн бирөөңүздөр кайрыласыздарбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Чамоев Бекбол. Мен ушу экстернат формасындагы окуу жайды бүтүргөнбүз. Анан бүтүргөндө дагы биз 1 жыл ушул өз эмгегибизди, өтө чоң эмгегибиз бар. Анан дагы бул жака келип аттестатты күтүп 1-2 саат эмес 8 саат күттүк. Комнатада ысык сасып кеткен, анан ошол жакта да чыдап отурсак дагы бизге ошо министр келсе дагы түшкөнгө дагы кудурети жетпеди. Анткени алардын бизге доказательство катары бере турган фактылары жок да. Биздин мектебибиз ушундай незаконный, мыйзамсыз деп иштеп жаткандыгына. Ошо айтып кетерим, бизде уже пландарыбыз бар. Пландарды кылганбыз, университеттерге тапшырганбыз. Ошого жараша бүтүрүп, аттестатыбызды алганды күтүп, ошо канчадан бери күтүп келип атабыз. Июльдан бери, гос экзамендер бүткөндөн бери аттестатыбызды күтүп жүрөбүз. Анан эгер ошол аттестат берилбей калса, ушу көп балдарда менин оюмча өзү эле негизи стресс көп болот. Ал стресс да көп нерсеге алып барышы мүмкүн. Ошо урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди ушул көйгөйдү өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алууңузду суранабыз. Кени биз аракет кылдык, кантсе да ушул жерге келип күттүк. Ошондо дагы бизге жооп берилбеди. Ошону өз көзөмөлүңүзгө алып чечип берүүңүздү суранабыз. Келечекте ким болоюн деп аттыңыз? Келечекте президент болом, иншалла, Кудай буйруса. Өлкөмдү өзгөртө турган ушундай нерселерди болбой турган кылып калганга Кудай буйрусун. Президент болоюн деген немен бар, кыялым. Оозуңа сала берсин, мындай. Ушундай билимдүү, ушундай кандай деген мындай билим деңгээли көрүнүп турган жигиттер, сонун мектептин сонун бүтүрүүчүлөр экен мындай. Баарысы абдан сүйлөгөндөрүн көрдүңүздөр, өздөрүн алып жүргөнүн көрдүңүздөр, бул жерде кыздар балдардын. Ата-энелерди көрдүңүздөр, баары мындай адекваттуу, жогорку билимдүү, мындай жакшы маданияттуу инсандар. Келип дагы ушу маданияттуу, мыйзамдуу талаптарды дагы ушу келип өздөрүнүн укугун
көрө албады, өздөрүнүн мыйзамдуу укугун пайдалана алышкан жок. Тентек министр кабыл албай койду. Эми бааны коомчулук өзүңүздөр бериңиздер. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич, буга чейин сиздин алдыңызда мамлекет чоң иш-чараларда ырдап чыгып жүрсөм, бүгүн Маданият министрлигинин шалаактылыгына чырдап чыгып атам. Жок, маданият эмес, билим берүү министрлиги. Билим берүү министрлигинен чырдап чыгып атам шалаакылыгынан. Эми өзүм маданияттын өкүлү болгондон кийин бассам турса маданиятта оозуман кетпей атат да. Бардыңыздар, күбөдөр болдуңуздар, кабардар болдуңуздар. Эми ачык, айкын анализдеп оң жана чечип берет деген ойдомун. 84 баланын тагдыры менен ойлой, анткени бул жерде мындай болуп атат да. Кээ бир балдар Россияга окугандар болот, кээ бирөө Турцияга окугандар бар, кээ бирөө Америкага окуйм дегендер бар. Бүт план менен ушул окууну тандаганда. Анан кийин бул жерден адамдын тагдыры менен ойнобошубуз керек. Ошондуктан оң карап чечесиздер деген ойдомун. Бул жерде эч кандай кылмыш иш жок. Биз атайын мамлекеттик мекемеде окудук. Мамлекет өзүнүн ичиндеги мекемени контролдой албай калса, биздин эмне күнөөбүз бар? Биздин 84 баланын ата-энесинин, 84 окуучу баланын эч кандай күнөөсү жок. Калган ички тартиптерди өздөрү кимиси күнөөлүү өздөрү разборка кылып алсын. Биз кыпындай тийишебиз жок. Буга чейин ким кагазга кол койсо, аларды өзү жоопко тартып алсын. Аларды өлтөтүп калып туруп 84 баланы кайра башынан окуп чыккыла дегени бул туура эмес. Ошондуктан оң карайбыз деген ойдомун. Ошол эми Урматтуу президенттин басма сөз кызматы кулагыңыздарга кулактандыруу жеткизип коюңуздар. Ушул жагдайды президент көрсүн. Ушул 84 баланын тагдырын менен ойноп аткан министрге президент сөгүш берсе, сөгүш берүү да аздык кылат бул. Бир баланын тагдыры үчүн кандай мамлекет күрөшүп атат, 84 баланын тагдыры үчүн мындай кайдыгер карап чалкалап отурган министрди эмне деш керек буну? Же кеминдин аксакалдарына айтыш керек, катуу эле тарбиялап койсун аны. Такылыңыздар анда. Сизге да Алла разы болсун, рахмат келбергениңизге. Буюрсайм. Дагы сиздердин жагдайды чагылдырабыз, калтырбайбыз. Эртең саат 10го келесиздерби?